Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келип, "Я Расулаллах, мусулман зына кылабы, муъмин зына кылабы?" дедиле, "Кылат" деди. "Уурулук кылабы?" дедиле, "Урдайт" деди. "Адам өлтүрөбү?" дедиле, "Өлтүрөт" деди. Угуп атпайсызбы бүгүн? Түр-түрү менен. Өзүнүн атасын пычактап салыптыр, бөлүп салыптыр деп. "Я Расулаллах, мусулман жалган сүйлөйбү?" дедиле, пайгамбарыбыз "Жок" деди. "Ыймандуу жалган сүйлөбөйт" деди. "Ыймандуу жалган сүйлөбөйт" деди. Ислам тарыхында Хандак деген согуш болот. Хандак согушунда капырлар 24 миң аскер менен 3 миң мусулман аскерине каршы келип, Мухаммадты Мадинада мусулмандары менен кошо дөөлөп депсеп, жок кылабыз деп келет. Пайгамбар булардын бул жаман ишинен кабардар болуп калат дагы, сахабалар менен кеңешет. Ар ким ар кандай версияларды айтат, качып кетели, башка кылалы деп. Сахабалардын арасынан Салман аль-Фарси, персилерден чыккан Салман аль-Фарси деген сахабанын сунушу менен ал эмне дейт? "Я Расулаллах, биз Персияда жүргөндө бизге атчан аскерлер кол салганда биз ошол айылыбыздын территориясын казып салып, чуңкур кылып, ошонун аттар өтө албай турган кылып коет эле, анан өтө албай калат эле, продукталар башкасы түгөнгөндө кайра кетип калат эле. Кааласаңыз, бул аскер өтө көп экен, капырлар өтө ачууланып калыптыр. Ал 24 миң аскерге тең келе албайбыз. Чукур казалы дагы ошол чукурдан Мадинанын сыртын чукур менен тосуп алалы, нар жагында не болуп калат? Алар келет дагы өтө албай калат дейт. Ошентип ушу сахабанын сунушу менен эң кыйын деген аттагы секирип өтө албай турган, тереңдиги 3,5 метрге жакын болгон Мадинанын айланасын чукур менен казып чыгат. Окоп сыяктуу. Хандак деп ошонун үчүн бул согуштун аты Хандак согушу аталган, ошо жана чукур казган, окоп казган деген мааниде. Мына ушул согушта ошентип келип капырлар атака коет. 3 уруу биригип келип туруп бул жерде мусулмандарга каршы согушат. Мына ошондо Гатафан уруусунан болгон Нуайм бин Мас'уд деген сахаба жашыруун мусулман болот дагы, өзүнүн досторуна капырларга билдирбестен жашыруун пайгамбарга келет дагы, "Я Расулаллах, мен ислам динин кабыл алдым" дейт. Бирок менин уруум Гатафан уруусу, муну меккелик мушриктерге кошулуп алып сизге кол салып аткан уруум муну билбейт дейт. "Мен сизге жардам берсем" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Жалгыз өзүң кантип жардам бересиң" дейт. Бирок бир өзүң болсо дагы рахмат ушунчалык бизге колдоо көрсөтөм дегениңе, колуңдан келсе душмандардын арасын бөлүп жар дейт. Анткени бул жерде жана айтып атпаймынбы, көптөгөн уруулар биригип туруп уруш кылып атат. Негизги 3 чоң уруу бар. Курайза, анан Гатафан, анан ошол жана меккелик мушриктер. Дегенде, "Я Расулаллах, жалгыз өзүм болсом дагы бул 3 урууду таркатып, кайрадан атка кайтарып бергенге күчүм жетет" дейт. Пайгамбар андай боло турган болсо ошентип жардам бер дейт. Нуайм бин Мас'уд, "Я Расулаллах, сиз айткандай кылып аларды бат эле бөлүп жарамын. Бир эле шарт менен зарыл болуп калганда, аларды ишендире албай калсам, кээде жалган кошуп койсом болобу" дейт. Мусулмандарды талкалаш үчүн үйүндө отурган жерден басып келген капырларды алдап кайра жөнөтүп бериш үчүн жалган сүйлөсөм болобу дейт, динди сактап калыш үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согуш бул өзү айлакерлик, колуңдан келген айлакерлигиңди кыла бер, сага рухсат дейт. Жаны гана мусулман болгон адам, мусулманчылыгын али пайгамбардан башка эч ким билбеген адам капырларга, пайгамбардын душмандарына жалган сүйлөш үчүн пайгамбардан рухсат сурап атат. Адам табиятынан өз жалган сүйлөбөш керек эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыймандуу адам өлтүрүшү мүмкүн, муъмин зына кылышы мүмкүн, уурулук кылышы мүмкүн, бирок жалган сүйлөбөйт деди. Нуайм бин Мас'уд, "Я Расулаллах, зарыл болуп калса жалган сүйлөсөм, бат эле аларды таркатып берем" дейт дагы. Анан барат дагы Курайза уруусуна барып туруп, "Силер бул жерде Мадиналыктарга жакын жашайсыңар. Эртең бул меккеликтер качып кетип калса, өзүңөр калып каласыңар. Андан көрө тигилерден кээ бир адамдарды пленге алгыла" дейт, туткунга алгыла дейт. Не жана залоко. Аларга барат дагы булардан алдын барып туруп, азыр алар келип силерден залоко адам сураса бербегиле, алар Мухаммад менен келишим кылды. Силердин тиги адамыңарды Мухаммадке башын алат дагы алып барып тапшырып, Мухаммад менен жарашкан атат дейт. Өзүнүн уруусуна барып дагы ушуга ошон жалганын бирөөсүн айтат да, 3 урууду 3 жакка ыдыратып берет. Чындыгында ушул айткандай тиги урууmu дейт, чын эле бир меккеликтер эртең кетип калбасын.
Булардан барып залогко бир адам алып коелу 5-6 деп барып 70 адамды сурайт. Алар сразу жанакы сөздү ойлойт. Булар 70 адамды соёт дагы башын Мухаммадке берип жарашып алайын деп атат. Бербейбиз бир дагы адам дегенде, андай боло турган болсо биз аселе мен мамиле кылбайбыз дейт. Ушинтип 3 урууду тең таркатып берип, бүтүндөй мусулмандарды сиз экөөбүзгө чейин бүгүн диндин келүүсүн сакталып калуусуна рухсат сурап жалган сүйлөп атат. Пайгамбардан рухсат алып жалган сүйлөп атат. Бүгүн кээде машина базарга барасың, мал базарга барасың, өмүрү тебе турган уюн, бул өмүрү тепкен эмес, койдон жоош дейт. Машина базардан чыгып западныйга жетелек бузула турган машинаны, муну 10 жылыңды ой минесин, бүт колдон чыккан устадан келдим дейт. Эми санай берсек толтура, Кудай сактасын, жалган сүйлөө бул мусулманга жарашпаган иш.